Жана ошондой эле адам баласы, мусулман адам Куранды башкалардан дагы укканы жакшы. Мындай жакшы, жагымдуу окуган, бирөөдөн же азыркы күндө жазылган кассеталардан угабы, Куранды башкадан уксаң дагы эмне адамдын иманын көтөрүүгө жардам берип турган нерселерден. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Мас'удтан же Убай ибн Каб сахабалардын бирөөсүнөн Куранды окуусун сураган. Анан ал айтты: "Куран сизге түшүп аткан болсо, мен кандай сизге Куран окуп беремби?" дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Мен башка бирөөдөн укканды жакшы көрөм" дейт. Анан окуганда, ал окуганда бир нече аяттарды окугандан кийин, андан кийин айтат: "Хасбук, жетиштүү" дейт. Карасам дейт, көздөрүнөн жаш агып, ыйлап атыптыр дейт. Демек, башка бирөөдөн укканда дагы Куран аяттарына ой жүгүрткөнгө жакшы болот, жүрөктөргө таасир берет. Демек, адам өзүнүн иманын көтөрүш үчүн Куранды дагы көп угуп туруш керек.